Ал эми кимде ким адамдардын улуусу болбосу келсе, иши дайыма оңолуп жүрүшүн кааласа, анда эмне экен, үстүңкү кол болсун дайыма. Бирок ылдыйкы сурай турган кол болбосун. Мына ушундай. Садака бере турган болсун ар бир киши. Аракет кылла садака бергенге. Бул нерседе стимул бар. Мен дайыма айтам да, мында чоң бир стимул бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам берүүчү болгула, алуучу болбогула деген чоң стимул бар. Бул аракетти болгула, колуңардан келишинче иштегиле, бергиле, бизнесмен болосуңбу, же болбосо бул ишиң оңолуп кете турганда алдыга аракет кылып жүткүнө турган болгула деген эле сөз. Эч качан алды болуп келе мага берме деп муктаж боло тургандын арасына кошулуп калбагыла деген сөз. Субханалла. Пайгамбар өзү кичинекей сөз менен бизди үйрөтүп койгон. Дүйнөнү таштап коюш, эчтеке кылбай коюш, Кудай берет деп жатып алыш, бул мусулмандык эмес. Биз аракет кылып туруп Кудай эмне берсе ошону Кудай берди деп айтабыз. Өзүң керели эшекче иштеп таап туруп, ана деп Кудайга шүгүр деп айтабыз. Кудай берди деп айтабыз. Мына ошону айтат.